Assalamu alaikum kımbattуу dostор. Силерге Кудай тынчтык берсин. Силер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыңар. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Ыйык Курандын 82-сүрөсүнөн төмөндөгүлөрдү окуйбуз. Силер кыямат сурак күнүн жалган деп эсептейсиңерби? Бирок силердин үстүңөрдө асыл зат жазарман катчылар бар. Алар билет силердин эмне кылгандарыңарды. Арине, адилет, такыбалар жакшы жайда. Күнөөкөр, азыткылар от жалында. Алар сурак күн кыяматта жашынып андан качып кайда барат? Кымбаттуу досум, азыркы боло турган сөзүбүз Кудайдын сурак күнү кыямат жөнүндө боло тургандыгын баамдасаң керек. Жакында ушул кыямат күн келет. Мына ошондо кандайдыр бир нерсени өзгөртүүгө абдан кеч болуп калат. Ар бир адамдын жашоосу, анын кылган иши жана ойлогон ою Кудайдын сөзү менен жана заңы менен жана ошондой эле анын пайгамбарларынын айткандары менен таразаланат. Чыныгы мусулман адам келе турган кыямат сурак күнү жөнүндө ойлойт жана Кудай ар бир адамдын жашоосун таразаларына ишенет. Курандын 21-сүрөсүнүн 47-аятына окуп көрөлүчү. Кайра жаралуу күнүнө арнап, биз туура тараза тургузабыз. Эч бир жан эч нерседен кургалбайт. Ал эми ыйык Инжил болсо, бизге бир күнү асмандан минтип кабарларын айтат. Мына, мен жакында келем. Ар кимдин ишине жараша тиешесин берүү үчүн. Менин өч алуум мени менен болот. Инжилдин Иоанндын аяны 22-баптын 12-ырынан окуй аласыздар. Кудай бардык болгон иштерди көңүлүнө алат жана ошого жараша ар бир адамдын энчисин берет. Кудайдын чындыгын четке кагып жана өз жолу менен кеткен адамдардын бардыгы акыйкаттуу жазасын алышат. Кудайга чындап ишенген адамдар түбөлүк жашоо белегине ээ болушат. Даниил пайгамбарга кыямат күн болору көрүнгөн. Ал бул күндү мындайча сүрөттөйт. Анын алдынан жалындаган от дарыя агып турду. Миңдегендер ага кысмат кылып жатышты. Суракчылар отуруп китептерин ачышты. Эски осуяттан Даниил пайгамбардын китебинин 7-бабынын 10-ырынан окуй аласыздар. Сулайман пайгамбар да ушул күн тууралуу мындайча жазган. Анткени Кудай бардык ишти жана бардык жашыруун иштерди ал жакшыбы же жаманбы баары бир суракка алат. Экклесиаст пайгамбардын китебинин 12-бабынын 14-ырынан окуй аласыздар. Ишенбеген адамга бул күн тууралуу ойлоо абдан коркунучтуу. Адамдын кылган иши Кудайдын ыйык жана акыйкат заңы менен кандайча таразаланат. Келерки берүүбүздүн бири биз Кудайдын заңына арнайбыз. Ошентип, эгер адам Кудайды билбесе, анткени ал анын сөзүн окуп үйрөнбөйт. Анда Кудай эмнени туура эмес эсептерин ал кантип айырмалайт. Кыямат сурак күнү жөнүндө ойлогула. Маалыматтар биздин жашообуз жазылган китептерден алынат. Ал китептер калп айтпайт, анткени аларга таза жана ыйык Кудайдын периштелери аркылуу жазылат. Бул күнү бардыгы таразаланат. Кудай ага берилип ишенгендерди сыйлайт. Күнөөкөрлөр күнөөсү үчүн жооп беришет.
Ал китептерде жазылган баардык күнөөсү үчүн адам түбөлүк жашоосунан айрылат. Ушул күнү баардыгы акысын төлөшү керек. Бири-бирине каршы турган эки гана жол болот. Бирөөлөр Кудайдын падышачылыгына киришет, экинчилери от дарыясына ыргытылат. Акыр кыямат күнү жакындап келе жатат. Жердеги жашаган адамдар Кудайдын түбөлүк чындыгы жөнүндө ойлобой, күнүмдүк жашоону гана ойлошот. Алар өзлөрүнүн кылган жаман иштерин акташ үчүн ар кандай себептерди ойлоп чыгарышат. Бирок кыямат күнүндө эч кандай актануу болбойт. Тиричиликтин камы менен жүрүп, колу бошобой калганын себеп кылып, эч бир адам кутула албайт. Кудайга калп айтып, сыйкырдуу сөз айтып, эч бир адам кутулуп кете албайт. Бул күнү алар Кудайдын алдында жооп бериши керек. Кээ бирөөлөр таразанын бир табагына жакшы иштери, экинчи табагына жаман иштери коюлуп, кайсынысы көбүрөөк болсо, ошого жараша анын тагдыры чечилет деп ойлошот. Бирок Кудайдын сөзүндө мындай деп жазылган эмес. Албетте адамдардын жашоосу таразаланат, бирок ал Кудайдын улуу заңы менен таразаланат. Ошентип бир гана Кудай бар жана куткарылуунун бир гана жолу бар. Бул жол акыйкаттын чындык сүйүү жолу. Бирок бир дагы адам кемтиңсиз эмес. Маселе мына ушунда. Жадегенде Кудайга ишенгендердин эң мыктылары да тазалыкты үлгүсү боло алышкан эмес. Баардыгы жакшылык кыла турган мезгилде жакшылык кылышкан жок. Баардыгы качандыр бир кезде жакшылык кыла турган убакта жамандык кылышкан. Ошондуктан Инжил ыйык жазуусунда мындайча айтылган: анткени баардыгы күнөө кетиришип жана Кудайдын даңкынан айрылышкан. Иримдиктердин 3-бапынын 23 ырынан окуй аласыздар. Күнөө жана баш ийбөө бул Кудайга каршы туруу. Булар андан жашоо булагынан ажыратат. Ал эми мунун натыйжасы түбөлүк ажыратуу, түбөлүк өлүм болуп эсептелет. Кудайдын сөзүндө минтип айтылган: ошентип бир адам аркылуу күнөө дүйнөгө кандай кирсе, жана күнөө аркылуу өлүм кирсе, ошондой эле өлүм баардык адамдарга өтүп кетти, себеби баары күнөө кетирген. Иримдиктердин 5-бапынын 12 ырынан окуй аласыздар. Күнөө оору сыяктуу баардык адамдарга жайылып кетет. Бул маселе чечилүүгө тийиш. Мына ошондуктан жакшылык кылып Кудай бизге жол көрсөттү. Бул жол Ийса аркылуу жүрөт. Ал аркылуу гана күнөөдөн болгон проблемалардан чыга алабыз. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Жаптың теңир рахмат, кандай жыргал теңирди даттаган, кандай ырыс бакыт анда жашаган. Азим кылам теңир сага келемин, куткаруучум рахмат сага, рахмат Ыйса теңирим. Алкыш сага
жыргал теңирди даңктаган, кандай ырыс бакыт анда жашаган. Тазим кылам, теңир сага келемин, куткаруучум рахмат сага, рахмат ыйса теңирим. Дагы айтам, атың сенин түбөлүккө даңкталсын, дүйнө жүзү таанып сени, тынчтыгыңда жашасын. Кандай жыргал теңирди даңктаган, кандай ырыс бакыт анда жашаган. Тазим кылам, теңир сага келемин, куткаруучум рахмат сага, рахмат ыйса теңирим. Куткаруучум рахмат сага, рахмат ыйса теңирим. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.